Урматтуу мусулман туугандар, кээ бир адамдарыбыз бар, кээ бир мусулмандар, кээ бир адамдар арам жол менен акча табат дагы садакага көп жумшайт, байкайсыңарбы? Жакшылыкка жумшайт, башка жакка жумшайт, сооп кылдым дейт да. Урдап туруп мечит салып коет. Урдап туруп бир жекесине бир жакшылык кылып коет. Суфиян ас-Саури деген алымдардын бири айтат: "Мен анфака хараман фи таати." Ким арам нерсени таатка, жакшы ишке жумшаган болсо, "Каман тахара саубаху бил баул." Кийимин зара менен жуугандай болуп турат да. Кийимди зара менен жуусаң кийим таза болобу? Андан бетер нажас, андан бетер сасит да. Баягы урдап келип туруп бирөөгө садака берген болсоң, андан бетер анын садакаң өтпөйт. Себеби Аллах Таала тоюптан башканы кабыл албайт. Аллах тазаны гана кабыл алат деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман касаба малан мин харам." Ким арамдан акча тапкан болсо, ким арамдан акча табып туруп, фаатака минху, ошол акчасына кулду бошоткон болсо кулчулуктан. Кул бошотуу эң чоң иш, сооп иштердин бири да. Ошол арам жол менен акча табып келгенде кулду бошоткон болсоң, ва вассала рахимаху, же болбосо туугандарына мамиле кылып, ошол менен акча менен туугандарына подарок алып берди, белек алып берди, ата энесин жедирди, ичирди, көптөгөн жакшылыктар кылган болсо, кана залика исран алейхи, ошол иш ага сооп болбой эле ага күнөө болуп дейт пайгамбар. Демек, урматтуу мусулман туугандар, арам жолдон этият болуш керек экен да. Бул дүйнөдөгү эле жазалардын бири. Ал эми акыреттеги жазалардан болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы бир эт, кайсы бир дене арам менен тамактанып өскөн болсо, чоңойгон болсо, ошол дене тозокко киргенге татыктуу деген.